коет. Биле көсөн болосун, сүйлөп чечен болосун дегендей, мен деле башында чегараны кантип чечишибиз боюнча көп деле мындай маалыматым жок эле. Башында президент койгондо айткам, мен ушуну кылбай эле коеюнчу, койчу муну башка бир адамга эле берчи десем, жок, сен бүтүрбөсөң эч ким бүтүрө албайт. Сен бүтүрбөсөң башкалар мына бүтүргөн көрдүң го, эч ким бүтүрө албайт деп мени зордоп жүрүшү койду эле. Анан кийин ушу жарымына, иштин жарымына келип калганда болбой калып, мен кайра бардым президентке. Урматтуу президент, мени ушул жумуштан алыңыз, мамлекеттик комиссиянын башчылыгы боло албаймын деп отказ кылып бардым алдына. Барсам президент айтты, жок, андай болбойт, сен аягына чыгарышың керек. Кыйынчылык бар, өтө кыйын, бирок тур ушуну аягына чейин деп президентибиз зордоп жүрүп, акыры ушуну аягына чыгардык муну. То есть эми азыр болсо тим эле чегара боюнча менден өткөн специалист жок болуп калды. Баарын көрүп, билип, өз колуң менен кармап, ушу ызычуу болуп жүрүп, баарын көрүп, билип калдык. Ошондуктан ушул кылган эмгегибиздин баардыгы биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин ошол койгон тапшырмасынын 2020 күздө койгон тапшырмасы мына 5 жылдан кийин быйыл аткарылып бүттү. Эми толук бойдон чегара коопсуз болду. Мындан ары Кудай буйрса биз коңшуларыбыз менен Кытай, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттери менен ынтымакта, ырашкерликте бири-бирибизге алакада жашайбыз. Мына бул жерде силер жашап атасыңар, көрүп атасыңар. Мына бул жерден карамык постун ачып койдук. Тажик туугандар өтүп атса керек, тажиктер өтүп атса керек. Аларга препятствие кылбагыла. Биз деле ал жака барып келе беребиз. Алар деле бизге мындай тоскоолдук кылбайт. Ошентип мындан ары Кудай кааласа тынч жашайбыз деген ойдомун. Бирок ушуга келгичекте балдарыбыздын көптөгөн балдарыбыздын каны төгүлдү. Муну ачык айтышыбыз керек. Балдарыбыз баатырларча курман болду. Бирок курман болгон балдарыбыздын, жарадар болгон балдарыбыз эч кимди унутуп койгон жокпуз. Колдон келишинче жардам берип атабыз. Даже бүгүнкү күнгө чейин жардам берип атабыз. Ар бир курман болгон үй бүлөгө үй алып бердик. Мыйзамда жазылбаса дагы президент айтып үй алып бергиле деп үй алып бердик ар бирине. Бирөөсү да көчөдө калган жок. Так. Андан сырткары чегара кызматына азыр мындан ары күчтөнттүк. Буларга айлыгын жасап бердик. Өзүңөр билесиңер, эмне үчүн бул чегара чечилди? Жөн эле сөз менен эле чечилип калбайт. Биз армиябызды күчтөнттүк, куралдуу күчтөрүбүздү күчтөнттүк. Ошолорго миллиардтаган акчаларды кетирдик. Мурда жок, Кыргызстанда болгон эмес, тарыхында болгон эмес курал жарактарды, ар түрдүү курал жарактарды таап келдик дүйнө жүзүнөн. Мамлекетибиз күчтөндү. То есть чегараны бүтүрүш жөн эле бир-эки адамдын колунан келип калган жок. Бул комплекстүү, өтө чоң жумуштар аткарылды. Урматтуу туугандар, ушуну мен силерге мына түшүндүрүп айтып берейин деп атайын келдим. Түшүндүрүп айтканга аракет кылдым. Эми түшүнгөндөр түшүндү. Анча-мынча түшүнбөй калгандар болсо, бири-бириңиздерден сурап аласыздар. Чоң рахмат баарыңыздарга. Документтерге гана ишениш керек. Мына документтерге гана ишениш керек. Жасалган, кол коюлган, кылынган иштерге гана ишениш керек. Бүгүн 11 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Чоңалай районуна болгон иш сапарынын алкагында Карамык айылынын тургундары менен жолугушту. Жолугушууда Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чегарасынын такталышы боюнча жүргөн көп жылдык сүйлөшүүлөрдүн этаптары, алмашуулардын принциптери жана кабыл алынган чечимдердин негиздемелери тууралуу кеңири маалымат берди. Толук бойдон чегара коопсуз болду. Мындан ары Кудай буйрса биз коңшуларыбыз менен Кытай, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттери менен ынтымакта, ырашкерликте бири-бирибизге алакада жашайбыз. Мына бул жерде силер жашап атасыңар, көрүп атасыңар. Мына бул жерден карамык постун ачып койдук. Тажик туугандары өтүп атса керек, тажиктер өтүп атса керек. Аларга препятствие кылбагыла. Биз деле ал жака барып келе беребиз. Алар деле бизге мындай тоскоолдук кылбайт. Ошентип мындан ары Кудай кааласа тынч жашайбыз деген ойдомун. Чегара бүткөндөн кийин дагы эми өздөрү билип алсын деп таштап койбостон, бирок муну биз бардык маалымат каражаттарына бердик, жогорку кеңешке бердик, бар жерде өткүздүк. Ошо не болсо дагы өзүм келип силерге келип түшүндүрмө берүү үчүн атайын келдим. Себеби
сиздер гана калдыңыздар, ушул жер гана, Чоңалай району гана калды. Башка жактарына баарына түшүндүрмө берип бүттүм. Бир аз кечигип кеттим, себеби убактым болбой, мына бүгүн Кудайым буйруган экен, ушу бүгүн күн келип отурабыз, саат. Ошондой эле ал мындан ары чек арада тынчтык жана туруктуулук сакталаарын, коңшу мамлекеттер менен өз ара урматтоого жана кызматташтыкка негизделген мамилелерди өнүктүрүү мамлекет үчүн артыкчылыктуу багыт экенин белгиледи. Камчыбек Ташиев айрым чагымчыл күчтөр тараткан жалган жана коомчулукту адаштырууга багытталган маалыматтарга ишенбөөгө чакырды. Өзүнүн жеке амбициясын, саясатын, мамлекетти ойлобостон, саясатын ойлогон адамдар ушундай көйүп кетти да. Жазында бирөө айтып чыкты. Ой, мына мен Алтын Мазарга барып келдим деп видеолорду тартып алган. Алтын Мазар толук бойдон Тажикстанга өтүп кетиптир. Ташиев Алтын Мазарды сатып берди деп. Ошентип жүрүп Алтын Мазарды өзүбүзгө алып калдык. А булар болсо так, мына мен көрүп келдим, мына мен билип келдим. Ташиев Алтын Мазарды сатып берди тажиктерге деп жанын жеп атат. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн көп эле баягыдай айткан адамдарга ишене бербеш керек да. Документтерге гана ишениш керек. Мына документтерге гана ишениш керек. Жасалган, кол коюлган, кылынган иштерге гана ишениш керек. Оозу менен орок олуп, президентибиз айтмакчы тили менен Москванын көчөсүн шыпырып жүргөндөр бардыгы ушинтип элдин арасына жанагы жалган маалыматтар таратышып, ызычуу кылышат. Ушуну мен баса белгилеп айтып коеюн. Алтын Мазар Кудай кааласа бизде калды. Жергиликтүү тургундар чек ара маселесинин өлкө үчүн өзгөчө маанилүү экенин баса белгилеп, аны мамлекеттин кызыкчылыгын максималдуу коргоо менен чечкен саясий жетекчиликке ыраазычылык билдиришти. Буга улай эле аймакта райондук оорукананын шарты начар экендигин айтып, жаңы имаратка муктаждыгын кошумчалашты. Ташиев менен ушу президентиңер жакшы иш кылып, чек ара чечилди. Өзбек тараптагы туугандардан ушундай пикирлерин айтып атышат. Муну менен мен айтайын дегеним, аны коңшун тынч өзүн тынч деген ушулда мына тынч жашоо. Илгеркидей жаман жакшы айтышмай жок. Азыр жакшы болуп калды. Сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Аман болуңуздар. Врачтар кетип калат. Кайга кетти? Кетти, үй шарты жок. Кийин келип жатсаң дагы бирөөсү кетип калат. Жанагы поликлиника деп жана көрүнгөн жерлердеги элелерде илгерки 75-жылдары түзүлгөн курулган эмелер экен. Коридордун кеңдиги 1 метр 20 сантиметр экен. Щитовой. Барып очередке туруп калабыз. 3-төн 200 эшикте алып калабыз да. Ошон үчүн ушул больницага бир жакшы поликлиника, анан кийин жанагы лабораториясынын салып бергенге жардамыңыз болсо. Район акими ким эле? Сиз ошол райондук больницаны салыш боюнча, так. Аны ошол райондук больницага бир 15 служебный үй салыш боюнча бар смета чыгарып, предложениесин даярдап, тез арада катты беребиз, макулбу? Мен Аллах Таалам сизге жар болсун. Жолуңуз шүгүр, жолдошуңуз Кожой Кыдыр болсун. Дайыма ушундай кыргыз элине кызмат кылууну жазбаңыз. Амин. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион Чоңалай району.